Assalamu alaikum, урматтуу Эгермен ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Мына биз сиздердин суранычтар боюнча Кыргызстандагы эң ири болуп эсептелген Токмок шаарындагы чоң мал базарга келип, азыр мына букалар боюнча маалымат алып берген турабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Чөчлөрдү бесина. Тугандар мына ангус породасындагы бука экен, 80 миң деп сурап атышыптыр. Ангус породасы 80 миң сом. Мына ушундай аябай чоң семирген бука турат. Бирок баягыдан бери сурап ээсин таппай атабыз. Баасын, жашын сурап берели деп келип калса азыр тактап беребиз. Чындыгында аябай бийик, чоң бука экен. Туугандар, базарда бардыгы сөз кылып жаткан бука ушул кара бука. Эртеден бери байланып турат дейт. Эч ким ээсин таппай атат экен. Ээси жок байланып турган бука. Уже тегерегиндеги букалардын бардыгы сатылып кетиптир. Бирок ээси жок ушул бука турат. Бул бука дагы жакшы чоң букалар экен. Мына бул буканын дагы ээсин таппай турабыз азыр. Таныша бара берели. Силерге караштуу бука? Канча? 90? 90 миң дейт. Не породасы эмне бул? Породасы. Симитал. Симитал. Жакшы багылып семирген букалар экен. $90 миң сом. 3 буканы катар байлап коюптур. Мына бул жерде букаларды катар байлап коюп багылып атышат. Жаш букалар экен. Почем они? Они? По 55. По 55, 55 миңден катарынан байлап коюптур букалар. Мына ушу майда букалар 55 миңден дейт. Деди? Азыр хозяинден сурайбыз. Большие почем? Канчадан булар? Булар канчадан? 70-80. 70-80. Жок, баасын жөнүндө баасын билип атабыз. Жок. Бул майдалар 55 миң, чоңдору 78 миң, 70 миңден экен. Мына 70 миңге. 78 миңге сатылыптыр. Какой телеканал? Калчы деген породадагы бука 83 миңге сатылып кетти.
Мына туугандар жазга эрте жаздагы торпокторду катарынан тизип коюптур. 38 000 сомдон тандоого дейт. 38 000 сомдон сурап атыптыр. Тандап алыңыздар деп. Эрте жаздагы торпоктор. Бул жагынан тартабыз. Мына бир аз чоңдору. А почем они вот эти? Канчадан? 53 000ден дейтлер. Мына булар 53 000ден.